Bismillahirrahmanirrahim. Жаштайынан апасынын кыракылыгы менен кара сөздүн алпы болуп, бүтүндөй жан дүйнөсүндө катылып жаткан таланттар оргуштап, ыр китептерди жазып, кыска аңгемелер, андан ары Манас ааламына сүңгүп кирип, Кыргызга Семетейди жеткирген Уркаш Манасчы артында эбегейсиз эмгек калтырды. Өкүнүчтүү эле эрте кетип калган, өзүнүн бир эмгеги бар эле да, ушу Семетейди жазсам деп, аябай эми кичинекей баламдай көрөт элем, ушу китепти чыгарып алсам деп. Ошол арман менен кетти. Ошону жазбай кетти. Калганын баарын алтын фондага өткөрдү да, Манастын 3 жыл деген. Oyun elin kanikey, o cukarap kaldile. O sol gözgö dürbü saldile. Уркаш Мамбеталиев 17 жашында Манас эпосуна өзүнүн вариантын жазган. Чыгарманы кагазга түшүрүүдө Манасчы Ыбрай Абдрахманов кеңешин берип, ошол эле учурда сынчысы да болгон. Уркаш Мамбеталиев эңири дегенде 2000 ортосундагы алтын көпүрө болгон. Дегенибиз Саякбай аталардын, Шаабай Азизов, Каба Атабек, Семетейчи Сейдене, Эстебес атабыздын, андан мурдагы Саякбай атабыздын замандаштары болгон Мамбет Чокморулу сыяктуу манасчылар менен биздин муунду 21-кылымдын, жаңы замандын, эгемендүү Кыргызстандын манасчыларынын ортосунда алтын көпүрө болду. Элдин эсинде Акчач Манасчы деген ат менен калган уникалдуу манасчылардын бири. Манасчы өзгөчө Каныкейдин тайтооруну чабышы, Кошойдун жолой менен күрөшүү эпизоддорун чоң чеберчилик менен айткан. Ал эки өнөрдү эриш аркага алып жүрүп, кара сөздүн байыркы үлгүсүн жаш муундарга жеткирүүдө эмгеги зор. Ар бир айткан чыгармалары Кыргыз радиосунун алтын фондунда таберик болуп калды. Табиатка сүйүүгө арналган тематикада ырларды жазган. Алар дагы окурмандар арасында кеңири белгилүү. Бирок биз Уркаш Мамбеталиевди Манасчы катарында тааныбыз, кабыл алабыз. Уркаш Мамбеталиевдин портреттери биздин кыргыз адабиятынын тарыхынын 2-томунда орун алган. Азырдагы башка манасчылар менен бирдикте салыштырылып, изилденип келе жатат да. Акындык өнөрдү да мыкты өздөштүргөн Манасчынын калемине таандык Көктөм, Ашуу, Жол ырлары, Тоо жылдызы, Арча жыты, Алтын аяк аттуу чыгармалары бар. Анын Манас айтуудагы өзгөчөлүктөрү башкы каармандары этибар албаган жан жөөкөрлөрдүн чыныгы мүнөзүн жана адамдын мамиленин ачыктыгын варианттарында мыкты сүрөттөлгөн. Манасчы Кыргызстан элинин ассамблеясынын 2011-жылдагы 7-курултайында ден соолугу начарлап 77 жашында каза болгон. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Фалато 24.